Жүздү тааныган камералар, башкача айтканда коопсуз шаар долбоорунун алкагында түшкөн айып пулдун каражаты кандай бөлүштүрүлө турганын санариптик өнүктүрүү министринин орун басары Асел Кененбаева билдирди. Анын айтымында айып пулдарды бөлүштүрүү схемасы атайын токтомдо аныкталган. Каражат алгач финансы министрлигинин эсебине топтолуп, андан кийин тиешелүү тартипте бөлүштүрүлөт. Вега компаниясы ар бир эреже бузуудан 215-216 сомдон алат. Ошондой эле 2,6 миллион сом коопсуз шаар системасын техникалык жактан колдоо үчүн жумшалат. Анда мониторинг борборунун операторлору маалыматтарды иштеп чыгат. Калган каражат кандай бөлүштүрүлө турганы 56-токтомдо каралган, деди Кененбаева. Чыгымды алчу жактар 5% улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине резервдик маалымат борборун тейлегени үчүн, 25% мэрияга жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына жол инфраструктурасын түзүүгө белгилерди жана башка нерселерди орноткону үчүн, 5% транспорт жана жолдор министрлигине жол инфраструктурасына шарт түзүү үчүн, 15% жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгына кайгылуу унааларына шарт түзүүгө, мониторинг борборунун иштешине жана операторлорунун айлык акысына жумшалат. Кененбаева белгилегендей, каражат бирдей бөлүштүрүлөт. Ал эми үнөмдөлгөн акча мамлекеттин башка муктаждыктарына жумшалат. Маселен, пандемия учурунда айып пулдан түшкөн каражатка милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду аркылуу тез жардам унааларын сатып алышкан.